Ирина Ирина, Зум. саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен көгүлтүр экрандан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Шатманалиева Медина, Кол Арстан наамынын ээси. Азыр Кол Арстан наамынын ээси. Азыр бүгүнкү биздин темабыз бул биздин мероприятие, биздин конференциялар, биздин фестивалдарыбыз. Э, Менин эң биринчи келгендеги ушу чаршыга келгендеги эң биринчи менин ушул конференциям Бишкектеги, Кыргызстандагы ушул филармонияга барганда, ошондо үйдө отургам, эки бала менен, үч бала менен, балам бронхит менен ооруп, ошол мезгилде балам аябай жакшы жыйынтык алып, анан ошо биринчи жолу менин спонсорум филармонияга чакырды да, ошол филармонияга барганда мен көп адамдардын тарыхы менен бөлүшүп атканын угуп, менин тарыхыма окшош экендигин көрүп, аябай мага ушунчалык күч кубат берген да. Мен ошол мезгилде үйдө отурган, үч бала менен отурсам, акча таппаган, жөнөкөй, жаш эме курагым болчу. Анан ошол мезгилде ошол сахнага чыгып, бир эже өзүнүн тарыхы менен бөлүшсө, мен дагы ушул күйөөмдүн характерине байланыштуумун, эгерде акча сурагым келсе, ошол күйөөмдүн характерин карап, ошонун көңүлүн карап, акча берсе ошону алып ушинтем дегенде, мага окшош экен деп, мен өзүмө чечим кабыл алып баштадым да, ушул эже кылса мен да кыла алам. Бул менин жашоомо биринчи жолку эми үмүт берди да, мен да кыла алат турбаймынбы бул бизнести деп. Анан ошону үмүттөнүп офиске барып сабактарга катышып баштадым. Анан экинчи жолку менин конференцияга чакырганы бул Алматыда болду. Алматыга барганда көрсөңүздөр, мен ошондо аябай компаниянын масштабын көрүп алып аябай таң калдым да. Ошондо мен барганда 5000 киши болду. Ошол жерде менин бактыма, ал маалда мен бала бакчада иштеп жүргөм, үч бала менен барып, ошол жерде менин бактыма директор школалар чыгып, өздөрү жалаң алтын арстан болуп, ошо апаларына таап, ошол акчасын иштеп жүргөн мектепте иштеп жүрүп, ошо апаларына бергенге акчам жетпей жаткандыгын айтып, азыр сетевой маркетингге келип, көп тармактык маркетингге келип, акча таап, ийгиликтерди жаратып, ушундай саякаттарды кылып атканын угуп, аябай таң калгам да. Ушунчалык менин жөнөкөй адам, мугалим эмне кылып отурам? Эгерде ушул мектептин директорлору иштеп атса, мен да иштешим керек деп чечим чыгарып келгем да. Ошондо бир сөз, бир китеп бул адамдын жашоосун өзгөртөрүнө мен көзүм жетти да. Ушунчалык конференция жөнөкөй адамды лидер кылып, лидерди болсо күлчөй, жигердүү адам кылганга мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошондо келип алып иштеп баштадым. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, ошол менин чечимим, ошондогу бир адамдын тарыхы менин жашоомду өзгөрттү да. Азыр 17 жолку мотивационный программанын жеңүүчүсү болдум. Автобонустун ээси болдум. Жакында эле мынакей бекер жолдомо менен Дубайга барып келдим да. Бул дагы мен үчүн аябай чоң жетишкендик десем болот. Компаниянын берген мүмкүнчүлүгүн колдонсоңуздар болот. Сиздер дагы, эгерде жөнөкөй мугалим мен кыласам, сиздер дагы ушул жерде отурган ийгилик адамдардын баардыгы сиздер да ийгиликтүү боло аласыздар деп ишендирип кете алам да. Дубайды мен сөз менен айтып жеткизе албайм да. Азыр ушул жерде отурган лидерлердин баардыгы ушул Дубайга барып келген, бекер жолдомо менен барган адамдар да. Ушул Дубайга аэропорттон түшкөндө эле бизди тосуп алгандыгы, абасынын ысыктыгы, бул дагы биздин, билбейм, мага аябай жакты. 32 градус, 40 градус болот да, бирок абасы ушунчалык ысык болсо дагы биз жыргап жүрдүк да. Бул мага абасы да аябай жакты. Биз жашаган отелдер ушунчалык пляжга жакын болгондугу, 15 мүнөттүк жол болгондугу. Андан тышкары мага дагы ушул инсайт ачылыш болду да. Банкетке барганда, бул эң бийик, дүйнө жүзүндөгү эң бийик башня Буш-Халифке президент банкет өткөрдү да. Бирок ошонун бийиктигин карап туруп аябай таң калдым да. Ошондо президент, ушунун бийиктигинде менин дистрибьюторлорумдун максаты чоң болсо экен, ушундай чоң максат койсо экен деп, ошол жерге банкет өткөрсө керек деп мен өзүмө инсайт алдым да. Ошондуктан баарыңыздар максатыңыздар чоң болсо, ийгилик жаратып, сөзсүз түрдө ийгилик жаралат дейм да. Анткени кыймыл аракет кылсак ийгилик жаралат. Андан тышкары мен океанариумга барганда аябай таң калдым да. Ушунчалык 3D'нын колдонуп, ушунчалык ушул тиги дүйнөнүн кеңдигин, дүйнөнүн кооздугун көрүп атып аябай таң калдым. Мен көзүмө
тойгон жок да эмне үчүн дегенде 4 мезгилди көрсөтүп, жашоонун сонун укмуш краскаланган кооз сүрөттөр менен өзүнүн видеосун тартуулап көрсөтүп атат да. Андан тышкары дельфиндин ошо адамдар дельфинди жаныбарды үйрөтүп, сонун түрүктөрдү көрсөткөндө аябай таң калдым. Эгерде ушул жаныбарлар кылса, адамдар бул бизнести жөн эле кыла алат депчи. Бул дагы биздин чоң ачылышты алып келди да. Ошондуктан Дубайдын этаж үйлөрүнүн бийиктигин айтпаңыздар, ушунчалык жаркылдаган цветтерин айтпаңыздар. 40 этаж, 50 этаж. Биз 21 этажда турганда карап көрсөңүз жөнөкөй ылдый жакта болгондой болдук да, анын бийиктикти караш керек экенбиз да. Ошондуктан биздин жашообузду өзгөртүш үчүн биздин кыял максатыбыз аябай бийик болгондугун өзүм аябай максат коюп келдим. Андан кийинки Кудай буйрса, кийинкиде өзүмдүн семьямды, үй бүлөм менен барып ошол океанариумду көрсөтүп, биздин насаатчыларга ыраазычылык билдирем. Эмне үчүн дегенде, бир да убактыбызды текке кетирип, баардыгына саякаттын, Дубайдын болгон жакшы жерлерин көрсөтө алды да. Э, э, Гүлдөрдүн паркына бардык, Глобал Вилладжга бардык, келечектеги музейге бардык. Бул дагы өзүнчө, бул өзүнчө көздөр менен мунун баардыгын айтып жеткизе албайбыз да. Ошондуктан бир гана мен өзүмдүн инсайтым, Кудай буйрса, мындай мотивационный программаны, компания берип аткан мотивационный программанын баардык кандай гана мотивационный бербесин, баардыгынын жеңүүчүсү болом деп өзүмө сөз бердим да. Эмне үчүн дегенде, кийинки тур дагы ушундай саякат, Кудай буйрса, жакында Кытайга барабыз, Шанхай, Гонконг деп атабыз. Ошонун баарына барганга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондуктан сиздерге дагы мотивационный программанын жеңүүчүсү болушуңуздарга чын жүрөктөн тилектешмин. Кыймыл аракет сиздердин чечимиңиздер, сиздердин жоопкерчилигиңиздер, сиздердин жанагы эмне деп коет, ар бир кылган ишибиз Кудай таалам көрүп турат да, ийгилик менен жаралсын. Сиздерге да ийгилик каалайм. Азыр ушул барып келген лидерлердин баардыгынын көз ирмемдери менен сиздерге бөлүшөбүз. Бирок ошонун астында сиздерге экранга көңүл буруңуздар демекчимин. Сиздер дагы Дубайга барып келгендей болуңуздар. Барыңыздар, Дубайга барып келгендей болдуңуздар деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, карап көрсөңүздөр, кандай сонун видео. Даже мен азыр көрүп отуруп, ушунчалык сүйүнүп атам, ушундай сонун кооз жерди көрүп келгениме. Андан карап көрсөңүздөр, ушул ийгиликтүү адамдарга сөз берейин. Азыр ушундай мотивационный программанын жеңүүчүсү, тур путевканын ээси, 8 жылдызды дистрибьютор Эшалиева Гүлбарчынга сөз берейин. Гүлбарчын эже, сөз сизде. Саламатсыздарбы?
Кымбаттуу өнөктөштөр, кутман кеч. Мен сиздер менен ушул көгүлтүр экранда көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күн мен үчүн абдан сонун болду да. Эмне үчүн дегенде, Дубайга барып келгендер ушу көгүлтүр экранда өзүбүздүн оюбузду айтабыз дегенге мен өзүмчө сүйүнүп, дагы эле ошо Дубайда жүрөм да. Анан кийин мен дагы ошо бүгүнкү күндө ушу Тяньши компаниясынын 8 жылдык дистрибьюторумун. Ушу мотивационный программаны жеңип, перелет бүт баардыгы бекер болду да. $1200 берди компания. Үстүнө болгону $100 кошуп алып эле кандай сонун жерди көрүп келдик. Анан кийин мен айтсам, мага эмнеси жакты. Баратканда эле самолетко түштүк. Самолетко биринчи түшүшүм болчу мен ушундай алыскы эмегечи. Самолетко түшүп, анан кийин аэропортуна жеткенде эле укмуш көрүндү да, эми аэропорттун чоңдугун айтпагыла. Андан кийин биздин жаткан жерге жатаканабызга бардык. Ал жерде дагы баягы центрда экен. Ал жерге барганда дагы эми укмушту эми кыздар, аны бир көрүш керек да, көрүш керек. Абден кичинен түшкө чейин эс алып, андан кийин кечки яхтага бардык, каяктан ужин ичтик. Эми ошо яхтада отурганда баягы дубайлыктар эме да, аябай ошо моорисинин четинде, жана азыр жаңы эмеден көрбөдүңөрбү? Эми укмуш. Аябай кооздугун айтпагыла. Мен айтып түгөтө албай атам да менчи. Андан кийин биздин программабыз, биздин ошо спонсорлорубузга рахмат айтып кетмекчимин ушул жерден. Бүт баардыгы времясы менен алып барып атты бизге. Андан кийин мага жанагы эмеси, мечит жөнүндө айтып берейин. Ошо мечитке барганда эле аппак, анын 18 купола деп коет экен. Ошо купола дегени үй экен да. Ошо мурун ошо мечиттин ичинде жашаган экен да, ошо 18 үйдө ичинде. Анан аппагын киргенде эле, таптаза киргенде эле баягы өзүмдү мындай жеңил сезип, жада калса көзүмөн жаш да кетти да. Мен ушул жерге келдим, Кудай рахмат сага деп ушундай сүйүндүм. Баарыбыз ичине биздин алып барган кит баарын көрсөттү мечиттин ичин. Андан кийин ошол жерден ким намаз окуганда алдына түшүп, ошол жактан daarатыбызды алып туруп, анан кайта мечиттин ичине кирип намаз окудук. Анан ошол жерде мен өзүмө аябай эме кылдым да, баягы биринчи ден соолук сурайбыз. Анан мындан кийин дайыма ушу мотивационный программаны жеңейин, дайыма ушундай эмеге, саякатка чыгайын. Анан кийин дагы ошол жерден өзүмө тилек кылдым. Мындан кийин өзүм ошо мотивационный программаны жеңсем, жолдошумду кошо алып барайын, жаңысы алып барбай, жолдошумду да көрсөтөйүн деп, ошондой көп тилектерди айтып, кыздар сүйүнүп ошол жерден чыктык да. Анын эртеси бизде эме болду, сафари болду. Ошол жөнүндө да мен аябай мага жакты. Мен деген мурун ошо сафарини баягы интернеттен көргөндө аябай кызыкчу элем да. Кандай адамдар ошол жака барат депчи. Чынында биз өзүбүз ошо сафариге барып, ал жөнүндө да бизде роликтер бар. Эми сафариге барганда мага бир мындай ачылыш болду да. Баягы жер аябай Дубай ысык да, 40 градус. Баратабыз, баарыбыз кычыраган жыптарда баратабыз, аппабактын укмуш жыптарда баратабыз. Менен музыка өзүнчө бир энергия алып, бир өзүнчө бир сонун болот да эми кыздар. Анан ошо сафариге барсак, аерде кум, ошол жердеги абасы мага таң калтырганы эме болду да, мондай шамал. Көзүңдү ача албайсың, көзүңдү ачсаң баягы кум кирет да көзүңөчү. Анан машиналар менен моундай кыйгач айдаганда баягы өзүңдөгү ичиңдеги баягы эмелердин баары чыкты деп ойлойм да. Анан кийин кайта ошо баягы сафаридин аябай бизди саякат кылып ары бери машина менен, джип менен кыдыртты. Анан ылдый түшкөндө баягы эле ысык да, баягындай шамал жок да. Ошонусу мени таң калтырды да. Ошо кум болуп турган жерде ошончолук шамал болот, а бияка түшкөндө эме да, мындай эчтеке жок, мемиреген эмелер жакты да. Эми айтып отурсак аябай сонун. Анан мен эми аягында айтып кетким келет, кыздар, мен өзүмө баягы эме койдум да, максат койдум да. Кудайым буйруса, могу алдыга келген мотивационный программаны жеңиш керек экен, иштеш керек экен. Баары өзүбүздөн экен. Баягы жалкоолонуп биз, спонсорлор айтса, айтып атат деппи, кандай десем, баягы аткарбай, иштебей ушинтет экенбиз да. Ошону мен ошол жерден түшүндүм да. Канчалык көп иштесек, мына Медина айткандай, канча жолку саякатка чыгып келди. Мен дагы өзүмө ошондой максат коюп, Кудайым буйруса, мындан кийин мен дагы ошо максатка чыгып, ошо мотивационный программаларды жеңип, эми мына алдыбызда Кудай буйруса Кытай деп атат. Ошо 2 ай аябай иштеп, ошону жеңем деген максатты койдум алдыма. Анан кийин иштесе болот экен да. Мына 2 күндөн бери ошо Дубайдан алган энергия менен, кандай десем, жакшы иштеп, кишилер өздөрү эле келип атат. Ушундай бир
чыгыш керек экен да, ошондой алыс жактарга саякатка чыгыш керек экен. Мен ошону түшүндүм да. Мурун баягы Алматыга дайым эле барып жүрчүмүн, эчтекеден калчу эмесмин. Бирок узакка чыккан саякатым ушул биринчи Дубай болду да. Ошон үчүн барыңыздар, алдыңыздарга чоң максаттарды коюңуздар. Ошол максат боюнча иштешибиз керек экен. Ошол аткарылат экен. Ошондо анан баягы биздин энергиябыз пайда болуп, ишибиз алдыга жылып, командабыз көбөйүп, жакшы болот деген мен өзүмө бир инсайт алдым да. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Барыңыздарга ийгилик каалап кетмекчимин. Мындан кийинки Кытайда баарыбыз жолугушалы. Рахмат барыңыздарга. Андан кийинки лидер 8 жылдызды дистрибьютор, Көлдүн ак куусу Назгүл эже көрөлү сөздү. Назгүл эже, сөз сизде. Үнүн чыгарып алыңыз, үнүн чыгарып алыңыз. Үнүн чыгарып алыңыз эже. Үнүн чыгарып алыңыз эже, үнү чыккан жок. Звукту чыгарып алыңыз, үнүн. Чыккан жок эже, үнүн чыгарыңыз, үнүн бассаңыз. Чекесиндегине эле басып койсоңуз үнү чыгат. Башкага берип турат окшойсуң. Башка бирөөгө берип турат окшойсуң. Назгүл эже, үнүн чыгара албадыңызбы? Чекесинде кызыл деле бассаңыз чыккан турат да. Бул азыр жаңы заман өзгөрүп, технология болуп атат да, ошон үчүн үйрөнүшүбүз керек да. Кызылды бассаңыз үнү чыгат. Убактың кетип калат да. Чыгара албадыңыз, макул эже, сиз азыр кичине даярданып чыгарып туруңуз. Азыр сиздердин алдыңыздарга күмүш арстан ээси Гүлзат Байтериковго берели. Бул эжем дагы бекер путевкалар менен көп мамлекетти кыдырган, көп командасы бар, көптөгөн мотивационный программанын жеңүүчүсү. Видеону коелубу? Видеону кое аласыз сиздерге. Назгүл эже чыгып кетти, ошол. Макул. Азыр сиздерге банкет жөнүндө видеону коюп берели. Кимде ким банкетке кирбей калгандар адамдарда көрдүңүздөр, азыр мынакей сафарини көрдүңүздөр. Азыр могу жакта дагы Дубайга барып келген лидерлер мен сүйлөйүн деп да болбой эле чыгып атат. Мынакей азыр тиги Канымга сөз берели, анан кийин Махабат эжеге сөз берели. Каным, сага сөз. Болбой аябай суранып атат. Сафари жөнүндө сүйлөп барганын айтып берем деп. Каным. Каным. Алло, Сага сөз. кандайсыз? Кутман кеч, группадагылар, бизнес партнерлор, кесиптештер, замандаштар, баарыңыздарга кутман кеч. Мен дагы Дубайга барган чоң энергияны, жакшы мотивацияларды бөлүшкүм келип отурат. Негизи Дубайга барып
кетип калды. Бул алыскы Аксыдан сүйлөп атты эле. Үнү чыкпай калды. Угулуп атасыз сиздерге? Микрофон у нее отключен. Ладно, может интернеттен кетти окшойт. Келиңиз, Махат эже, сизге берели сөздү. Жакынкы мына Күмүш Арыстан Кулманбетова Махат эжеге берели. Бул дагы мына бекер путевкалардын ээси, көптөгөн конференциянын катышуучусу, канча жолку канча мына компаниянын мүмкүнчүлүгү менен көптөгөн мамлекеттерди көрүп келген эжеге берели. Келиңиздер, Махат эже, сизге сөз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу өнөктөштөр. Силерди ушу көгүлтүр экранда көрүп турганга абдан кубанычтамын. Мен дагы көп эле өлкөгө баргам. Анан кийин бирок Дубайга биринчи жолу бардым. Дубайды аябай мага абдан жакты да. Ушунчалык жакты. Немеден баштап эле ал жердин аябай ушун байлыгы, ал жердин токчулугу, адамдардын мамилеси аябай жакты. Эртең менен саат 4-тө туруп алып эле мен басып аттым. Басып атсам биздин деги неме ал жерде 10 километр баса албайт экенсиң. 5 километр, 7 километрдей басып аттым да. Анан немеге барып, пляжга барып, эртең менен сууга түшүп, андан ары пляждан да ар жака мост менен өтүп, жердин баарын кыдырып аттык да. Кайта эле ошол жол менен кайта келип калсаң болот экен да. Үйлөрдүн бийиктиги аябай. Анан кийин эртең менен эмнеси жакты? Таптаза экен. Ар бир эле неме жолдордун баарын эле тиги шампунь менен жууйт экен. Ар биринде немеси бар, тиги жуугучу бар, колунда тряпкасы, ушун менен таптаза, эч бир жерден чаң чыкпайт экен да. Анан куму болсо, куму аябай неме жумшак, анан кийин бутуңан көп кетпейт экен да. Эртең менен күндө эртең менен туруп алып басып аттык. Күндө эртең менен туруп алып сууга түштүк. Суусу болсо ушунчалык эме Персидский заливдики да. Суусу ысык экен да. Мен немени сүзгөндү билбейм. Анан чекесинде эле жүрдүм да. Назгүл болсо тээ ортосуна чейин барып, аябай эч ким жок да, таң атпай эч ким жок да сууга түшүп аттык да эртең менен. Анан эмнеси жакты? Ар бир нерсенин ушунчалык тур поездканы аябай сонун коюптур. Бир күнүбүз бош болгон жок. Ужинга да бардык. Анан кийин бардыгынан жанагы неме көчөгө чыксаң, ар бир адам сага жакшынакай мамиле кылат. Мага эмне жакты дагы? Баарыбыз бир 10убуз биригип алып базарга бардык. Базарга барып бирибиз да билбейбиз. Гүлзат менен эле тиги неме Гүлзат менен эле Гүлзат эле билет. Каяка барабыз, кандай неме экен? Оказывается, метрого түшөлү дедик да барабыз. Метрого түшүп, анан кийин тиги баарыбыз неметсек эле Медина түшүп кетти. Кетип калды да метро жабылып калды. Эмне кылат деп оказывается, артта Назгүл калып калыптыр. Анан Назгүл келгиче биз түшө албай эле ай ачкыла деп какой-то мачмак эле кетип калды. Эмне болот десең, анан кийин Гүлзат болсо санап тургула мынчанчыда түшөбүз. Оказывается, ар бир остановкада эле магазин бар экен. Биз бара турган магазиндин атын да билбейбиз. Бир Гүлзаттан башка эч кимибиз да билбейбиз да. Анан кийин бир малда Гүлзат алда карап турду. 3-чү остановкадан Медина кирип келатат. Аябай сүйүндүк. Тим эле аябай сүйүнүп, ошентип баарыбыз барып, аяктан аябай сонун тиги магазинден эмне каалаганыбыздын баардыгын алдык. Анан кийин кайта эле ошентип келдик. То есть биз мээбизге, өзүбүзгө ограничение кылат экенбиз да. Булунча эле болот, мындай жасай албайм деп. Баарын жасаса болот экен. Ошо Мединанын жана мотивационныйду жеңип атканы ошондон экен да. Түшүп кетти, анан кайта түшүп келди да. Анан дагы мага эмне ишти жакты? Биз силер жашыңар, менки ошол жерде чоң эле мен окшойм эле, менден барбы билбейм. Анан кийин силер тиги сафариге барганда немеге түшпөгүлө дедим. Тиги экстримге түшпөгүлө, мындай эле түшпөгүлө. Я говорю, жок, мен ошо экстрим жакшы немесине түшөм деп анан жипке отурдук. Баратканда аябай музыка менен ошол бизди алып барган бала Индиядан келген бала экен. Неме алып барды. Эмнеси жакты? Моундай неметкенде Гүлзат ким отургандар кыйкырып эле атышты. Мен түшүнбөдүм. Махат эже эмне булкылдабайсыз дейт. Эмне деп кыйкылам? Менки у меня каждый день тиги экстрим десем күлүшөт. Бирок аябай ичиңдегинин баары чыгат экен да. Куму
куму аябай жакшы экен, куму настоящий кум экен. Анан ал жерге барып баарыбыз сүрөткө түштүк, ким кандай каалагандай түштү. Анан дагы бир нерсе, немени күн ошол жерден батып баратканда сонун убакта күндү кармап түштүк да, бирок алаканыңда күн тургандай болупчу. Анан андан түшүп бизге жанагы танцы бедуинов болду. Ал жерге барсак, тим эле сонун баарыбыз бийледик, баарыбызга тамак берди. Ушунчалык сонун эс алдык да. То есть бул кем 10 жолу, 15 жолу айткандан көрө бир жолу көрүш керек экен. Дубайдын эмнеси жакты? Байлыгы жакты, токчулугу жакты, роскош. То есть болгон нерсе бизде баарыбыз деле эгер ошо кумдун үстүнө, чөлдүн үстүнө ошондой этаждарды салса, эмнеге бир адамдын колунан келбейт? Мен дагы вот жана 10 миң, 15 миң, 20 миң, 30 миң доллар десе, биз дагы мен врачмын, врачтын немесине кирбей атканда мышлениясине болчу. То есть ошол жерде менин аң сезимим өсүп келди да. Мен ошону батыра ала тургандай болуп. Мен азыр жөн эле алтын арстанды жап, ПЧП дегенде эле мен страх болчу да. Ошол кетти да. То есть ар бир адам, эгер ошончо адам ошондой устроить этип сказканы түзүп атса, ар бир биздин колубуздан деле келет экен. 24 киши бардык, если 24 киши ПЧП болсок, кандай Кыргызстандын экономикасы өсөт? Ошондой нерсе менен келдим да. То есть ал көрүп ар бир нерсени анан эмнеси жакты? Токчулугу. Адамдар биздей болуп, биз проблема бирөөнүн жолун сураса дагы жооп бербейбиз го. Ал жерде болсо ар бир өрсөтүп, тияк алып барып неметип берет экен да. То есть адамдардын токчулугу, семьялары менен барып көчөдө жүргөндөрү түрлүү кийинишет экен. Ар кандай кечинде кадимкидей эс алышат экен. Аябай ушундай ошо байлыгы жакты. Ал жерде 20% тиги арабтар бар экен, а 80% ошо адамдар иштейт экен да. То есть биз деле ошол көлдү деле, тоону деле туризм кылып туруп, ошондой байлыкка жетсек болот экен. Бул Кыргызстандан байлыкты, акчаны алып алып, ал жака эс алууга, көргөнгө барсак болот экен да. Вот бизге суу кичине жетпей атты да. Чайды көп ичкен жаным, суу азыраак болуп атат. Калганынын баары. То есть любой жерге неме сүрөткө түштүк. Оказывается, 8 жылдыздар кирген жок да. 8 жылдар бирок барып аябай сонун эс алышты. А мен Назгүлүм болсо, аябай өзүнө көйнөк тиктириптир алтындай. Сонун көйнөк тиктириптир, сумка тиктириптир, золото кылыпчы. Анан кийин эмне кылабыз? Барбай калды да. Анан экөөбүз болсо немеге тиги алып, мен да кийинип алып, эшиктин алдында каалаган жерибизге сүрөткө түштүк. Анан ошентип келдик. То есть эми келип туруп мен тиги немени лефти жабам деп келди. Анткени аерге только лефтер кирип калдык да. Банкет ушунчалык сонун болду. Жанагы бийиктикте отурганда өзүбүздү аябай башкача сездик. Биздин компаниянын келечеги абдан кең экен. Просто спонсорубузга ишенип эле, ошонун артынан эле калбай эле өзүбүздүн максатыбызга жетиш керек. Чоң ошондой жанагы Бурч Калифтен эмес, ошондой бийиктикте максатыбызды коюп эле, ошо максатыбызга алдыга умтулушубуз керек. Мотивационныйды жеңип, вот баарын азыр мотивационныйды жеңели десе, мына казарманда иштейм деп баштады. Азыр көл дагы кыймылдай баштады, ош да кыймылдай баштады. То есть өзүбүздө экен да, өзүбүздө экен. Эгер биз ошо максатты коюп, муну жасайм десем, ар бирибиз жетет экенбиз. Ошон үчүн мен болсо бир 10 өлкө, 11-чи өлкө болдубу билбейм, көп өлкөгө бардым. Бирок Дубайды кайтада баргым келет. Кайтада көргүм келет. Потому что барып көргүлө, силердин аң сезимиңер өсөт. Силер бийиктикти, байлыкты, бүт жетишкендикти өзүңөргө алат экенсиңер. Ошо аң сезимди өстүрүш үчүн биз дистрибьюторлорубузду алып барып көрсөтүшүбүз керек. Баарына жол көрсөтүп, ар бир адам көрмөйүнчө 100 жолу уккандан бир жолу көргөнгө жетпейт дейт. Ошон үчүн баарыңарды Дубайга чакырам, барып келгиле, көрүп келгиле. Аябай сонун энергия менен азыр иштеп атам. Күндө 500 пиви объем жасап атам. Билбейм, андай эле болуп жатат, бирок ошондой болуп атат да. Келип калып атат. Азамат Смахбатчы. Ошонун энергиясы окшойт го.
Махабат эженин энергиясы ашып күнүнө 500 видеонун объемун жазып атат да. Карап көрсөңүздөр, канчалык сыртка чыксаңыздар, ошончолук сиздерге кишилер тартылат. Жаңы адамдар сиздердин энергияңыздарга, сиздердин ушу жашоо образыңыздардын өзгөргөнүнө жараша адамдар да жармашат экен да. Ал адамдарга сиздер кызыктуу болгондуктан, сиздер менен иштегенге кызыктуу болот экен. Ошондуктан сиздерге да ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса сиздерди да Дубайга барып келишиңиздерге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Жана Махабат эже айтпадыбы бизди жанагы базарга бараткандагы депчи, мана айтпай койсок болбойт. Баардыгыбыз эле чыгып келатып эле умсунай туруп калды, киргиле десек болбой эле туруп калышты. Мен секирип кирип кетсем эле эшик жабылып калды да. Мынтип карасам баардыгы сыртта калды, мен ичинде жалгыз кетип атам. Баарын карап коем, баарын карасаң индустар, негрлер, башка улуттагылар, орустарга окшогондорго жанына барып рус деп коем. Мен телефонду көрсөтүп рус десем баары эле жардам берейин деди, бирок бассай түшүндүрө албай жаттым да. Анан ары карап бери карап 5-6 киши бардым да. Анан ойлодум да, бир базарды айтсам, базардын астынан буларды күтүп турайын деген ой келди да. Анан эч ким таппай, анан бир кыздын жанына келип, индиянкага окшогон кыз экен, көрсөтсөм жанында жигити кирди, шыр эле кирип сотканы жазып, орусча рус десем кирди. Анан мага сурап атпай сүйлөп бериңиз депчи. Анан биз базарга бармакпыз, ушундай базарга барат элек десек, базардын аты кандай десе билбейм деп, анан сотканы берейин сүйлөшүңүз десе, соткабыз иштебейт десем, аябай мени карап таң калды да. Эчтеке, бир англисче тил билбейм, же базарды билбейм. Анан ойлонуп, алгысы аябай мага жардам берейин деп болгон. Неметип атты, базардын атын билсеңиз мен сизди чүрүп коймокмун депчи. Орусча телефон аркылуу сүйлөшүп аттык. Анан кайра эмне кылсам эми, жана базардан күтүп турам деген ой келген да. Азыр эмне кылсам эми, каяка чыгып турсам, жана 3 остановка өткөндөн кийин азыр түшөйүн, мен артында келе турам, метродон түшөт болуш керек алар да азыр келсе. Күтүп турайын деп турсам эле менин астыма келип баардыгы күзөтчү же менин каным турат, калгандар отурат жыргашып. Мен күлүп атпайм, кирип келип эле кирсем баары кыткырышып атпай, кантип сен жоголуп кетти го деп. Анан ой, мен Дубайды билем, мен Дубайга келип эле жүргөм десем күлүшүп атпай. Ошондуктан сиздерге дагы мындай кызыктуу окуясыз саякат болбойт да. Ошондуктан сиздер дагы ушундай Дубайды көрүп, Дубайдын жакшы жагын алып, биздин Кыргызстан деле Дубайдай болгон сонун кооз жер. Биз дагы ушул Дубайдай кылып өнүктүрүп, биздин туризмге өстүрсөк, биздин да Кыргызстан аябай бай болот деп ишендирип кете алам да. Азыркы бере турган сөз Күмүш Арстан, бул дагы путевканын ээси, көптөгөн мотивационный программанын жеңүүчүсү, менин насаатчым Мамыркулова Мирага берели. Мира эже, сөз сизде. Чоң рахмат Медина. Азыр баарыбыз сүйлөп атып, кайра башынан Дубайды эстеп кеттик да. Ошол Мединанын адашканын, кантип түшүп келгенин, өзүнчө кызыктуу болот экен. Адашып калсаң тилмес баарын деле үйрөнүп алат экенсиң да. Анан ошону да байкадык да, бир кызыктуу бир окуяларга туш болуп келдик да. Менин атым Мира, фамилиям Мамыркулова, кесибим боюнча медсестрамын. Баарыңыздарга ушул мегаполис Дубайдан ысык саламымды айтып кетмекчимин. Бул жерден баратканда табышмактуу болуп самолетко түшкөм. Кудайдан ушунчалык сурандым. Мына ушундай эмнени көргөзгөнү апаратасың, кандай жерге апаратасың. Мага көп мындай жакшы нерселерди көргөзүп, мени мындай башкача адам кылып өзгөртүп келчи гана мындай деп жеңүүчү болсом дагы ошондой ой тилектер менен кеттим. Анан баратканда самолеттин арткы месталары болсо бошураак экен. Аерге терезени карайын деп ошо терезе жакка отуруп алдым да. Анан көп өткөндөн кийин, бир 3 саат өткөндөн кийин деңиз чыга баштады да. Мисалы үчүн мен анчалык чоң океанны, мисалы үчүн деңиздин үстүнөн учуп да көргөн эмесмин. Анан кийин бир маалда эмелер, яхталар ушундай чыгып атты да. Анан бийиктиктен көргөндө ал вообще башкача болот экен да. Артында суго деме, ушундай аппак болуп мындай ак. Анан катер экенин, яхта экенин, чоң пароходдор экенин түшүндүм да. Анан кээ бирөө болсо уже кызыл тазыл болуп көрүнүп баштады да. Анан ушунчалык мага аябай мындай, мына сага Кудай ушуларды көргөзүп турбайсыңбы? Мына эң биринчи жашоомдогу эң биринчи самолетто деңиздин үстүнө кетип баратам. Ошонун үстүндө сүзүп бараткан ошол яхталарды, пароходдорду көрүп атам деп аябай сүйүндүм да. Анан түшкөндө биз мейманканасына келдик. Millennium Marian деген эмеге гостиницага келип түштүк. Анан түшкөндө ошол жердеги жумушчулар болсо колубуздан дароо эле чемодандарды мадам деп колубуздан алса, кээ бирөөбүз бербейбиз го. Өзүм эле сүйрөйм депчи. Анан менин да колуман алып, булар алат да деп аны алып коюп, анан кайра артынан карап коем, каяка коюп койду экен.
комнатасы бар экен, ошол жакка келгендердикин коюп коет экен. Мындай бул жерге мындай үйүп мындай эме кылбасын депчи. Анан ошол жерден карасак эле мынтип азыр 1 сааттан кийин бошоп калат комнатаңар деди. Анан кийин отурсак эле сууну көрүп калдык. Үстүнө лимон, муздарды салып коюптур. Бир жеринде болсо кофе соонун эмеде куюп, кувшинде куюп туруптур. Эме финиктерди салып коюптур. Анан ошону көрө калып эле суу ичейик деп эле чоң стакандар экен. Ошого баса өзүбүздүн Кыргызстанда жүргөндөй баса куюусак эле муз ичейик десек иче албайбыз. Анан жаныбызга коюп коюп, мисалы үчүн мен жаныма коюп койгом эме деп жылып турсун, анан ичип алайык деп. Анан бирибизге айтып атпакпы, титерде суу бар экен. Анан баарыбыз бир 10 чакты киши суу куйганда эле бир маалда баягылардын көзү чакчайып эле, бир маалда дагы бирөөсү мындай караганда чоң болуш керек да. Анан 2 киши кирип келип эле, анан алар да жаңсады да, мынтип колдору менен көргөз, мынчадан ичиш керек, мынчадан дегенди түшүндүк. Астан ичет турбай деп. Анан ошол жерден эле мен дароо түшүндүм да, бул жерде суу жок, сууну аябай барктайт турбайбы. Эми биз комнатага киргенде суунун асабын кантет болду экенбиз, биз чайды аябай ичебиз, эми кантет болду экенбиз деген ой келди да магачы. Анан ошентип эле анан кайра стакандарыбызды иче албай койдук да. Анан баарыбыз эме чылкылдата куюп алганбыз. Анан аерде бир 10 чакты эле стакан туруптур. Алар дагы ордуна башка стакандарды алып келип көмкөрүп койгон жок. Анан биздики кичинекейден эле куюп ичиш керек дегенде эле анан баарыбыз кайра стакан, алар жийип кетмек болду. Анан биз стакандарды бердик. Анан алар бизге таң калды да, ушунча да куюп ичетпи деп, алар өзүнчө сүйлөшкөндүр да. Ушунча да суу ысырапчылыктар экен дегендей болду да. Анан ал жерден биз уялып эле калдык да. Анан комнатага барганда ошол жерде эме бизди обслуживание кылып аткан рабочийлердин бүт бардыгы башка өлкөлүктөр экен. Анан кыргыз деп коебуз, мынтип жаңсап койсок эле аябай мындай жеңил болду да. Жаңсасак ал Непал деп атпай, непалдыктар экен да. Анан суунун бөтөлкөсүн көргөзүп, могу 3-өнү 4-өнү бериш десе, хоп деп алар деле берди. Анан ошентип бири-бирибиздин тилибизге түшүнүп алдык. Анан кийин азыр Махабат эже айтып атпайбы, суунун асабын аябай тарттык, чай ичпей калдым депчи. Махабат эжеге айтпай калган турбайлыкпы. Анан астыбызга келип, биз сууга жетпей атабыз дегенин баарына, ушинтип сурасаңар берет экен деп канчасын соогуна калдык да. Анан ошол эшигин аттаганда эле суунун баркы кандай экендигин мен түшүндүм да. Анан кийин бул жерде аябай тарыхы бай экен да. Мисалы үчүн Дубай деген сөздүн өзүнүн мааниси, ду деген сөздүн өзү тургун деген, бай деген сөз болсо соода кыл деген сөз экен. Тургун да соода кыл деген сөз экен да. Анан мындай карасаңыздар, биздин бизнеске аябай окшош болуп атпайбы? Биздин бизнесте дагы кыймылдабасаң, соода кылбасаң, эч нерсе жок да, жөн эле жүрө бергендин анын мааниси да жок да. Анан ошондуктан бул жерде чөлдүн үстүндө болсо 61 жылдын ичинде аябай чоң мегаполис өстүргөн экен да. Анан мага эмнеси көрүндү да, бул жерден дагы мага мындай ачылыш болду да. Апе, бул деле мындай караганда биздин ар бир дистрибьютор же болбосо мен өзүм деле келгенде чөлдөй эле болуп, мен тегерегимде эч ким жок болчу. Эң биринчи жолу өзүм жасылгам. Апе, мен бул жерден кантип бизнес кылат экен, мен кимди жастырам, мен эч кимим жок да деген менде да суроо болгон да. Анан булар деле ушундай чөлдүн үстүнө ушунча мегаполисту куруп салыптыр деп, анан биздин бизнеске окшош турбайбы деп. Анан баарыңыздарга азыр ким бул жерде көрүп отурган болсо, мен ошолордун баардыгын айтып кетмекмин да. Чөлдүн үстүндө ошондой шаарларды курса, бизнести дагы ошого окшоштуруп биз гүлдөтүп кылсак болот экен. Болгону эле эч жака кетпешибиз керек да. Анан жалтыратып ар бир, мен айтып атам, кайсы бирин тартаарыңды билбейсиң. Ар бирөө жөнөкөй эле үйлөр эмес экен. Ар бирөөнү чоң инвесторлор келип салган экен. Ар бирөөнү салганда да мааниси менен салган экен да. Анан эми укмуш жалтырайт да. Анан кийин биздин бизнесте дагы ар бир дистрибьюторду өзүңдү өстүрүү менен ошентип жалтыратып, анан кийин мындай эме токтоосуз доход алсак болот тургандыгын мен түшүндүм да. Экинчи мындай күнүгө 2 жолу эмеден алып барып көргөзүп атты пландарыбыз боюнчачы. Анан кийин бир күнү болсо бизге жанагы музей, келечектин музейине киргизди да. Анан ал жерге барганда да ойлодум да, эми бул жерден эмне ачылыш болду экен, эмнени көргөзөт болду экен. Өзүндө сиздерде көрүп турсаңар шакекчеге окшогон, анан араб сөзү менен жазылып турат да. Эми кандай болду экен дегенде эле киргенде эле өзүң мындай вообще таң кала турган нерселер экен да. Анан кийин биз ал жерге биринчилерден болуп кириптирбиз, чыгып баратканда ал жерде аябай чоң очередь экен.
Анан биз ал жерге киргенде ар бир эменин мындай комната кылып туруп бөлүп анын сыртынан жаап коет экен дагы бизге түшүндүрүп берип атты. Биз англис тилин билбегендиктен көп жерин түшүнгөн жокпуз. Ошондо биз ал келечектин музейине киргенде 71-жылга туш келдик да. Анан туш келгенде ошол жерде мен өзгөчө айта турган жерим, карасаңыздар биз Кыргызстанда өзүбүздүн жерибизде бакты чаап атабыз, жуулуп атабыз, ай кереги жок депчи. Аны деле бир туура жерге эметип, тегерегибиздин баарын токой кылып алсак деле болот да, биздики оңой эле өсөт да. Суу деле агып атат, шланги менен деле куюп койсок болот да. Бирок биз аны кылбайт экенбиз да. Анан тиги жерде мына эме жана пальмалар өсөт экен, ал пальманы өстүрүш өтө мындай эмени жумушту талап кылат экен да. Анан кийин алар ошончо кылып туруп ал пальманы өстүрөт экен. Мындай караганда бир жерден алып келип, мындай жок жерден бар эле кылып атышат да. Ошол менен алар суктанып элдерди бизге окшогондорго көргөзүп атат да. А бул ошолордун баардыгын бул келечектеги музей болуп атпайбы? Ошол келечегин көргөзгөндө алар айтты да, ысык болгондуктан ысыкка күйүп калбаган, шамалы болгондо сынып калбаган туруктуу күчтүү дарактарды эме эксперимент аркылуу гений инженерия менен бактарды ойлоп таап атыптыр да. Анда ошол жол менен таап атса, эмки жылы барганда ал жер вообще гүлдөп калат да. Анан андай ой даже менин мээме даже мындай кире турган, ойлой турган ой эмес да. Анан карасаңыздар ошол бактардан бери ойлоп таап атканында, ал эми биздикин мындай салыштырмалуу караса, а бизде жөн эле өсүп атпайбы дегендей да. Жөн эле өсүп атпайбы депчи. Анан ар бир ошондой пальманын түбүндө жөн эле мындай арыкта суу шаркылап агып атканын эч жерде көргөн жокмун. Арыкта суу жок экен, арыгы да жок экен. Ал жерде бүт баары кара ичкили шланги кетип атат. Көрсө бүт баары капельный түрүндө сугарылат экен да. Анан ошентип ошондой жолун көрдүк дагы. Анан кийин мен мындай деп таң калчумун да, ушу арабтар келет экен биздин суу самырга келип турупчу, силер биз келгенге ылайыктап эмне могу сууну мөңгү сууңарды агызып атасыңарбы деп. Анан бирөө келет, экинчиси келет. Анан азыркы күндө постоянно арабтар келет экен дагы, суу самырдын жайлоосуна барып, шаркыраган суунун четинде отуруп алып эс алышат экен да. Анан мындай карасаң, аларга бул вообще да жөн эле агып атат, жөн эле агып атат. Мисалы үчүн биз аны кайрып да койбойбуз, оң жолго салып да койбойбуз, керек болсо жөн эле шаркыратып эле агып атат экенбиз да. Анан биз ошол байлыгыбызды мындай туура жолубузга, келечекте биздин балдарыбызга, өзүбүздүн жашообузга колдонсок болот деген айырмачылыкты көрдүм да. Анан кийин дагы 2026-жылы дейт, дрон таксилер, вертолеттор, жанагы ичинде руль жок машиналарды коюп коюптур да. Ушунун бүт баары эмесин көргөзсө, шаарды аралап учуп атканын проектисин көргөздү да. 2026-жылы ал иш жүзүнө кирет экен, ошол таксилердин баардыгычы. Анан ошону көргөндө дагы мен аябай таң калдым да. Мунун бул жакта ойлогондорун карабайсыңарбы? Мындай астыны карата да. Анан кийин ошол жерге дүйнө жүзүндө канча деген элдер келип атат. Алардын жашоосуна, оюна, канча деген жаңыланууну салып атат да. Анан бул жерден мен дагы мындай ачылышты алдым да. Ал эми биздин компанияга эле окшоштураттым баарынчы. Биздин компанияда деген толтура жаңы нерселерди киргизип атпайбы? V-моментти киргизди, вишерди киргизди, вишер аркылуу товарды заказ кылгыла. Вишер аркылуу эме жаңы тапкан дистрибьюторуңарды үйүңөрдө отуруп деле кайсы жерде болсо деле контракт түзгүлө деп атпайбы? А биз ошону үйрөнүп да койбой, илгерки заман боюнча эле отурабыз да, ордубуздан жылбайчы. Иш кылса келди, бирок биз үйрөнөйүк деген деле жокпуз. Мындай карагандачы. А биздин банкетте ошо вишер жөнүндө деле, жаңылануу жөнүндө аябай айтты. Анан бул жерде мен өзүм үчүн айттым да, мен ушуну аябай жакшылап үйрөнөм дедим. Үйрөнбөй мен деле жүргүм, мен деле аны тиерде менде өзгөрүп болду да. Өзүм үчүн үйрөнөмүн. Заказ кылганды. Анан кийин эме келишим түзгөндү деп. Анан карасаңыздар, бүгүнкү күндө аябай жеңилдетип, вишер аркылуу кайсы регион болсо деле 200 пивиге заказ кылса, ошол регионго үйүнө чейин апарып берет. Бул аябай сонун да. Эгерде биз ошону кылбасак, ошону кылып регионго чейин продукциясын, азык заттарын апарып, доставка кылып койсо, алар чанчы деген ушундайбы деп ошол өзгөчөлүгүн көргөзмөкпүз да. А биз болсо көргөзбөй, жаңыланууну көргөзбөй отурат экенбиз да. Анан мага дагы аябай таң калыштуу болду. Келгиле, мен ушул жерден пайдаланып айтып кетмекмин да.
терде дрон самолеттор 2026 жылы учат деп уже планга киргизип коюптур. Ал эми биз болсок ар бирөөсү бүгүн эртең уже киргизип бардыгыбыз ошол вишерди иш жүзүнө киргизейик да. Аны мен ойлоп койдум, эгерде жанагы эмелер да болуп атпайбы, жанагы роботтар да сүйлөп атпайбы, роботизация койдум. Ар бирөөбүз ошону үйрөнүп алсакчы, керек болсо бухгалтерлер да жабылып калат экен. А бизди үйрөнгүлө деп атабы, эмнеге дайындап атат, биз билбейбиз да. Ошон үчүн үйрөнүшүм керек деген көргөндөн кийинчи. Анан мага дагы өзгөчө эмнеси жакты да, мектеп окуучуларын деп айтты да, сары автобус менен гана апарып мектепке алып барат экен. Эч ким бирөө джип менен, бирөө деген велосипед менен, бирөө деген жөө барбайт экен. Эмне үчүн дегенде, ар бир адамдын жана эмесин кандай десем, адамдык сапатын бири-бири тебелебес үчүн сен байсың, мен кедеймин дегенге жол бербейт экен. Көрдүңүздөр, баарына равный деген укук бар экен да. Анан ошол автобустун артында эркек киши отурат экен дагы, ошо кичкей кезинен баштап кайтарат экен. Жаман жолго түшүп кетпесин, кулк мүнөзү кандай болуп атат, ошонун кийин үчүн кичкей кездеринен баштап эми автобусунан кайторуучусу дагы бар экен да. Анан ошол дагы мага аябай жакты. Мисалы алардын оюнда да жок экен да. Бизде мен ошону көп көрөм да. Бул сааттан качып кетейинчи, эште отуруп жүрөйүнчү, тетергедер кетип калайыкчы, барбай коеюк, жана сотко ойноюкчу дегенге жол берилбейт экен да. Мага ошонусу аябай жакты. Анан кийин биздин алып бараткан гид дагы монол сөздү айтты, мага аябай жакты ушулчу. Мисалы үчүн, ушул өлкөдө жана Махабат эже белгилеп кетпедиби? 20% болсо арабтар, ал эми 80% болсо ар кайсы жактан келген жумушчулар ээлейт экен. Алардын болсо бардыгына бирдей мыйзам чыгарылган экен да. Эгерде араб келип туруп, сен гастробайтерсиң, сен ары тур, бери тур, андайды биз баарыбыз эле көрүп атабыз, Мына Россияга барган балдарыбыз, кыздарыбыз деле айтат го, кандай мындай, сен тияктан келгенсиң, сага деген мынча эле зарплата төлөп коебуз деген, кандай мындай кишинин сапаттарын да ылдый чүрүп коюп атпайбы? А бул жерде андай жок экен. Ошон үчүн 80% ар кайсы жактан келген адамдар 100% гүлдөткөнгө иштеп атканын көрдүм да. Мисалы үчүн ал жерде биз арабты көргөн жокпуз. Непал иштеп атат, индус иштеп атат, Индия иштеп атат. Ошонун бардыгын закондору бир окшош болгондуктан, аларга карата плюс болгондуктан иштеп атат экенин түшүндүм да. Эгерде ошол араб келип туруп, сен гастарбайтерсиң деп урушуп, же акчасын бербей коет деген аякта түшүнүк болбойт экен. Эгерде ошондойго жетчү болсо, арабтын өзүн соттойт экен. Ал эми гастарбайтер болсо, сен мындай десе, аны өзүн соттойт экен. Анан дагы мага аябай таң калыштуусу, гидтин айтып бергени мындай болбодубу? Силер деген аэропорттон түштүңөр деп атпайбы? Түштүңөр де силердин эмеңер, паспортуңардын баары бүт компьютерге кирди деп атпайбы? Анан магазинге кирсеңер дагы деп атпайбы? Бир нерсени урдасаңар дагы магазинчи эчтеке дебейт экен. А эмне урдап алдың? А эмнеге сындырып кеттиң деп вообще айтпайт экен. Сен компьютерге түштүң, ошол өлкөгө зыяныңды тийгизчү болсоң, сен аэропортко барганда сага чоң штраф салып туруп эле чыгарбай коет экен. Анан милициялары көрүнбөйт, бирок аябай катуу иштей тургандыгын айтты да. Анан ошондо мен аябай таң калдым да. Бул жерде ушунчалык адамдарга болгон мамилелери боюнча закондору чыккан болсо, анда биз дагы ошол мен баарын эле өзүбүздүн бизнеске окшоштурдум да. Чындап эле биздин бизнесибизди дагы ошондой адамгерчиликтүү болуп, жакшынакай бизнес кылайлык деген менде ой пайда болду да. Анан азырда кыздар болсо да барган жерлери аябай көп болду, аябай мындай ой толголор аябай көп болду да, аябай көп да. Эми кыздар менин артымда сүйлөй турган кыздар дагы айтып келмекчи да. Анан дагы бир кызыктуу нерсени айтып коеюн да. Анан банкетке барарда мен бул жактан Кыргызстандан баратканда бизге айтты да, ак, анан кийин золотистый кийип баргыла депчи. Анан базардан кыдырып атып туруп, аны 2 күн чарчап калдым да. Анан чарчап калып, мен насатчыма айттым да, мен деле көйнөгүм бар, ошону эле кийип албайынбы, мен чарчап калдым депчи. Анан мен насатчыма айтты, деги өңү мындай ачыгыраак светпи десе, ооба деп койдум да. Анан ооба деп коюп туруп, анан мен ошол көйнөгүмдү кийип алдым да. Анан кийип алып терге барганда, анан мен аябай уялбадымбы? Анан муну дагы айтып кетпесе болбойт да. Бул деген мен укпайм дегенди билгизди да. Тиякта президент айтып,
198 өлкөдөн келатса, Индия, негр, кубинсе, казактар, кыргыздар, өзбектер бүт бар баш ийип биздин Кыргызстанда почетный член правлениялардан бери аппабак золотистый кийип барса, а мен болсо салатный сеттеги көйнөгүмдү кийип алып барганымда мен аябай уялдым да. Анан бул жерден да көрдүңбү, мен ичимен уялдым. Өзүмдү уялып аябай жаман болдум да. Анан бул кереги жок турбайбы дедим да. Эмнеге айтканга баш ийбейм дегенди да. Анан мен мындан ары эмне десе ошону кылыш керек турбайбы? Өзүмдү мен ылдый койбой дегенди эме өзүмө да точка койдум да ошогочу. Бирок анан мейли дедим, мен мейли деп турган ошо ойдон мындай жерди карап уялып жүрө берген жокмун. Бирок мен байлардын потогуна кирип өзүмдүн состояниямды жоготкон жокмун да. Анан баарыңыздарга айтып кетмекмин, чындап эле насаатчы эмне десе, ошону 100% угуш керек дегенди билдим да. Анан кийин кайра кетип баратканда самолетко түштүк. Анан мен эмне деген өзүмдүн эмеме сандыгыма эмнелерди салып келдим да. Байлык бай болуш керек турбайбы? Аябай байса болот турбайбы деген байлыкты алып келдим. Суп-сулуу болуп, таптаза болуп жүрсө болот турбайбы дегенди алып келдим. Ал жерге барганда ден соолугу таптаза болуп, эч жерим оорубай калды да, ошого таң калдым менчи. Кичине башыбыз да ооруп койгон жок да. Ден соолукта болсо болуп турбайбы дегенди алып келдим. Бул жерден деген эме кандай десем, угуш керек турбайбы дегенди алып келдим да. Анан ушулардын баардыгын алып келатып, мен өзүмдү айттым да, бай болуп бир деңгээлге, бир тепкичке үй же эки тепкичке өйдө чыктым да. Эгерде мен ушул мотивационный программаны жеңбей калып кала берсем, эгерде ушул жака барбаганда, бул менин өзүмдүн кемчиликтеримди көрбөй эле кайсы жерде мен оңдомокмун да, канча деген убакыт өтүп кетмек да. Анан мен кече дагы офистен сүйлөп атканда мен айттым да, мен өзүмө дагы аябай чоң чечим чыгарып келдим. Өзүмдүн насаатчымдын оң колуп эң күчтүү ключевой лидери болом депчи. Анан көп адамдар бул эмне деген сөз деп да түшүнбөй калды го. Мен айтам да, эң маанилүүсү ошол экен да. Сен артыңан келаткан дистрибьюторуң сага ишенип, анан айтканыңды эки кылбай аткарса, ал ийгиликке жететкен сөз жок. Биз ошон үчүн эле келгенбиз да. Ошондуктан мен ушул сөз дагы мага ачылыш болду да. Мен өзүмдүн насаатчымдын ключевой лидери болом деген сөз менен кайтып келдим. Анда эмесе баарыңыздарга кунт койгонуңуздарга чоң ыраазычылыкты билдирип кетмекчимин. Дагы андан ары дагы мындан да кызыктуу сөздөрдү башка эжекелерибиз эми айтып бермекчи. Эми банкет жөнүндө мен айтып бердим. Эми банкет жөнүндө дагы тереңирээк менин да бизнес партнерум 8 жылдык дистрибьютор Күмүш Арстанын ээси Байтерекова Гүлзат кененирээк айтып бермекчи да. Гүлзатчы, Анда эме азыр видеону коюп коюспан ары же. Банкет жөнүндө. Банкетке кимдер киргенин ушу өздөрү көрсүн адамдар. Come to Dubai. I'm gonna use every heartbeat. Stay up tomorrow. I'm diving in so deep. Far from the shadows. Baby, I'm all about heads. Light by headlights. Running headlights. Light me up, headlights. Baby, I'm all about heads. Light by headlights.
Затчей, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор, урматтуу коноктор, баардыгыңыздарды көрүп жатканыма кубанычтамын. Биз ушул Дубайга 6 күндүк саякатка барып келип, өзүбүздүн ичибиздеги көргөнүбүздү баардык ал жактан эмнелерди көрдүк, ошолорду айтып түгөтө албай жатабыз. Жана ошолор негизги барганыбыздын себеби ал жактагы банкет болчу да. Ошол банкетке барганда мен үчүн абдан чоң ачылыш болду. Бизге барардан мурун эле айткан болчу, Мира айтып кеткендей эле, тиги ак көйнөк кийгиле, же золотистый көйнөк кийгиле деп. Биз дагы бул жактан эмнеге мындай бизге сунушту коюп атышат, мындай эле көйнөгүбүздү кийип бара берсек болбойт беле деген ар кандай ойлор болуп атканда, бирок эми айтып аткандан кийин анда ак кийишибиз керек деп, мен да ак көйнөк издеп атып, анан таап көйнөк барып кийгенбиз да. Бирок биз ошол дүйнө жүзүндөгү эң бийик Бурдж Халифа деген башняда, ошо Дубайда эң бийик башня Дубайда. Ошол жерде Армани деген отельде 18 этажда биздин компания биз үчүн банкет уюштуруп атат да. Ошол жака барганда адамдар ушунчалык ак көйнөктү кийип, золотистый көйнөктү кийгенде биз үчүн кандай кооз көрүндү да. Анткени муну айткан себеби дагы бекер эмес экен. Анткени бул ак деген бул тазалыкты, ал эми золотистый деген бул байлыкты билгисет экен да. Ошонун негизинде компания ар бир нерсени жөн эле кылбайт да. Ошон үчүн бул жакта жалаң таза жана бай адамдар келгендигин көрсөтүш үчүн ошондой сунуш болгон экен да. Анан ошол банкетте негизи компания 2 жыл мурун ошол аренда кылып арендовать эткен экен да биз үчүн. Эми карабайсыздарбы, биздин компаниянын президенти биз үчүн кандай эмени уюштурат да. Биз үчүн ошол менин дистрибьюторлорум ушундай бай жашоону көрсүн деп дүйнө жүзүндөгү эң бай мамлекет Дубайды тандап, анан ошол жерде эң бийик Бурж Халифаны тандап, анан ошол жерде 2 жыл мурун бизге арендовать эткен экен да. Ушундай мен банкетти уюштурайын менин лидерлерим үчүн деп. Бул мен үчүн кандай чоң таасир берди да, Анан карасаңыздар, ошол жерде биз сүрөткө түшүп атканда абдан кооз, анан нары жагында суу турат да. Ошол суу негизи ал жерде поющий фонтан болмок экен да. Фонтан болуп турчу экен. Бирок биз барарга жакын ал ремонт болуп калган экен да. Ремонт болуп бизге аны көрбөй калдык. Бирок биз сүрөткө түшкөндө нары жактагы зданиялардын эмеси көлөкөсү тиги жакта жалтырап биз үчүн аябай сонун көрүнүп атты. Азыр эле видеодон көрдүңүздөр. Бул өзү дагы ошол жерде жүргөндө эле ошол ар бир нерсени адам өзү сезиш керек да. Ошол бай адамдардын, ПЧПлардын, Золотой левтердин, жана компаниянын вице-президенттери келди да. Ошолордун арасында биз ошол жерде жүргөнүбүз мени дагы аябай толкундантты да. Ошондой бай жашасак болот турбайбы? Биздин бизнесте, значит, ийгиликке жетип, биз да ушундай бай жашоону көрсөк болот экен деген инсайт болду да мен үчүн. Анткени президент өзү дагы ошол жерде бизди куттуктады. Ушул банкетке келген дистрибьюторлорум үчүн деп өзүнчө прямой эфирден бизди куттуктады. Анан вице-президенттер биздин улам биздин столубузга келип биз менен эми жана тойлордо кагышат го, ошондой болуп бизге сокторду, ал жакта соктор болот да, сокторду, напитокторду келип бизди сыйлап өздөрүнүн эмесин көрсөтүп атты да. Бул өзү бул негизи биздин ушул жашоодо элестетсеңиздер, биз качан ошол жака барат элек? Качан ошондой банкетке барат элек? Дүйнө жүзүндө Дубайда барып банкетке катышабыз деген качан биздин түшүбүзгө да кирген эмес. Бирок ушунун баардыгы барганга мүмкүнчүлүк бар экенин көрсөттү да. Эми карасаңыздар, баардыгыбыз ак көйнөктү кийип, сүрөткө улам түшүп, золотистый көйнөктөрдү кийип, улам бирибиз менен түшүп аттык, ПЧПлар менен түшүп аттык. Анан бул жерден дагы шоулар болуп атты. 18 этаж деп айтылган менен бирок мындай жакын эле жерде тургандай болуп көрүндү бизге, бирок ал 18 этажда Армани деген отельде болду да. Бул өзү тазалыктын жана байлыктын символу экен да, ак көйнөк менен золотистый деген. Эми бул банкет
чоң элес калтырды биз үчүн. Бул жака барыш үчүн жалаң левтер кирет деди. Андыктан мынакей бул бизнесте да иштеп статусту сөзсүз жабыш керек экенин көрдүк. Анткени 8 жылдыздар мотивационный программаны жеңди да, бирок кирбей калган үчүн алар да өкүнүп калышты. Анткени статусту жабышыбыз керек экен деп. Ооба, значит бул жакта статус дагы керек экен бизге. Чоң ПЧПлардын арасында мисалы ПЧП болом деген максат пайда болду. Менде мынакей ошол Дубайды көрүп, бай мамлекетти көрүп, ошол жердеги жасалган зданиялар, ичтеринин тазалыгы, бардыгы ушунчалык качественный жасалып аткандыгын көргөндөн, жолдордун кандай бекемдигин көрдүк. Чоң жакшы машиналардын бардыгы жүрүп атканы, жолдун өзү эле 8 катар жүрөт экен да, биягына 4 катар, биягына 8 катар. Биякта электричка жүрүп атат, биякта трамвай жүрүп атат. Элестетсеңиздер, биздин жана будущий деп, келечекте болот деген нерсенин баары уже болаттыр да. Дубайда уже бардыгы келечек бар экен да уже. Анан жана будущийге барганда Мир айтып кетпеди, дрондор деп. Ооба, ал жакта жанагындай биз өзүбүз негизи 10-чу этажда жашадык. 10-чу этажда жашадык. Анан айнегибиз болсо мондай болчу да, панорамный болчу да. Ошол жерден мынтип отуруп, чай ичип отуруп, Фатима эже экөөбүз жашадык да. Анан мынтип карап отурдук да, эменичи машиналар бияка өтөт, тияка өтөт, бияктан электричка өтөт, трамвай өтүп атат. Анан доставкалар да аябай көп экен ал жактачы. Анан ошолорду карап отуруп анан кийин ойлонуп атам да. Кечке маал, күндүз аябай ысык болгондуктан азыраак болот экен да, анан кечке маал пробкалар болуп калат экен да. Анан ошол пробкалардын дагы болбосун деп, мынакей 2026 жылы деди, 2026 жылы ошол дрондор уже ишке кирет экен дагы, адамдарды бийик зданиялардын арасынан дрондор менен ташыйт экен да. Карасаңыздар, анда значит будущийге жакындап калыптырбыз да. Ошолорду көргөндөн кийин Дубайдын ушунчалык бийик үйлөрдү, мен буга чейин деле көп мамлекетке барганмын. Шанхайга да барганмын, ал жакта да бийик үйлөр бар да. Германияга барганмын, көп жерге баргам, бирок Дубайда ушунчалык жаңы шаар экен да, 61 эле жыл болуптур да орнотулганына. Ошонун ичинде ушундай ийгиликтерге жетип, анан уже келечекке жетип калганы мага аябай таң калтырды да. Анан ойлонуп калдым да, ал жакта абдан күн ысык болот экен, жана суулар дагы жылуу, Персидский заливда түшүп аттык, сафариге бардык, сафариде кум, чөл бардык ошондой болсо дагы биздин мамлекетти ойлонуп атам да, Кыргызстанда деген биздин 4 сезонубуз бар, жай, жаз, кыш баарын деген көрүп атабыз, күз бар, сууларыбыз агып атат, мынакей абабыз таптаза, бактарыбыз сонун өсүп атат. Анда биздин мамлекетте андан да нары өнүктүрсөк болот экен да. Бизде деген сонун жерде жашайт экенбиз да, бирок бизге ошол цивилизациянын жана нерсенин баардыгын, жаратылыштын баардыгын жакшы сактап калып туруп, жакшы ийгиликке, жакшы келечекке жетсек болот экен да деген ой келди да. Анда аны үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз бай жашашыбыз керек. Өзүбүз дагы отуруп алып президентти жамандабашыбыз керек. Президент өзүнүн акылын, өзүнүн колунан келгенин кылып атат. Анда биз ага жардам беришибиз керек экен да. Анда биз дагы ошол нерсе үчүн биз адамдар бир нерсени жазып атса, мындай кылып кой, тиңдей кылып кой деп сүйлөп отура бербей, биз аларга анда значит жардам кылып, аларга биз жакшы энергия жөнөтүп, баягы Лариса Николаевна айтып кеткен мага жакып калып, мен президентке жакшы энергия жөнөтөм деп айттым депчи, ойлондум деп. Анысы биз дагы ошондой жакшы энергия жөнөтүп, анда алар дагы ошону жасаса болот экен да. Анткени Дубайга биздин президенттерибиз деле барып көрүп атышат да. Значит, алар да ошондой өсүш кылабыз деп аракет кылып атат да. Анан ошол эле нерседен дагы бир айтып кете турган нерсем, банкет сонун болду, барып келдик, эс алдык, кайра такси менен келдик. Ушунчалык впечатлениялар болду. Биздин турлардын баардыгы аябай насыщенный. Күндө улам бир жерге бараттык, анан океанариумга бардык. Океанариумда мен буга чейин көп жерде мамлекеттерге океанариумдарга баргам, бирок ошол Дубайдын океанариумуна барганда киргенде эле ушунчалык чоң экран ушул эмес жаныбызда көрүнүп атат да. Ушунчалык ошол жерде туруп аябай толкундандым да. Ушундай жерге мен өзүмдүн неберелеримди алып келсем болот эле. Неберелеримде дагы ушуну көрсөтсөм болот деген максат пайда болду да менде.
Анда значит ушул жерде иштеп өзүм келип көрүп аткандан кийин анда эмкиде мен үй бүлөмдүн кыздарымдын балдарын неберелеримди алып келип ошолор менен чогуу көрсөм деген максат пайда болуп кетти да. Ал жактагы балыктарды көрүп жанагы дельфиндердин шоусун көрдүк да. Ошол дельфиндерди үйрөтүп улам оосуна балык берип коюп анан ошолорду бийлетип ушунчалык ошолорду үйрөткөн адамдарды көргөндө өзүңчө эс алат экенсиң да. Балыктардын эмесин көрүп атканда эс аласың, ушунчалык эс алып жакшы болуп чыктык да. Анан кийин анда значит ошол дельфиндерди үйрөтүп атса, анда значит адамдарды деле үйрөтсө болот да. Биз деле ошол баардык нерсени үйрөнсөк болот да. Бирок биз көпчүлүк мезгилде өзүбүз токтото беребиз да. Анан аякка барганда эмне, анан көп акча кетет да, анан насачы тияка барса жок, барбай эле коеюнчу деп ар кайсысын ойлоно беребиз да. Бул өзүбүздүн бизнесибизди өзүбүз токтотуп атканыбыз экенбиз да. Значит бул мероприятияларды деген важный баарыбыз үчүн биздин бизнесте, тармактык бизнесте бул мероприятие аябай бизге чоң таасир берет экен. Мынакей Дубайга барып, Дубайды көргөндөн кийин өзүмчө эле башкача сезимде болуп калдым да. Бай жашаган кишидей болуп, ошолордун арасында жүргөндөн кийин өзүмдү өзүм бай сезип, өзүбүзгө максаттарды чоң коюп, значит баардык нерселер колумдан келет турбайбы дегендей ойдо болуп калдым да. Ага чейин көпчүлүк мезгилде коркор элем да, тигиндей кыла аламбы, болобу, болбойбу депчи. Анда тиги жакка баргандан кийин ошол чөлдүн үстүнө суудун үстүнө эле ушул шаарды куруп койсо боло турган болсо, анда биздин бизнесибиз оңой эле турбайбы? Анда биздин бизнесибизди жасасак болот турбайбы? Эмне үчүн биз өзүбүздү токтотушубуз керек деп ошол нерсе пайда болду да. Менде ошол сезим пайда болду да, инсайттагы. Андан кийин шаарды кыдырдык, Будушийге бардык. Будушийге барып 2071 жылга кирдик. Ал жакта роботтор сүйлөп атат, роботко орусча сүйлөсөң орусча жооп берет. Анан ар кимибиз ар кайсы жактан суроо берип атсак, ал мынтип баарыбызды карап атпай, кайсынысына жооп берейин депчи, ар бирибизге маани кылып, анан көзүн ачып жумуп монтипчи, ушунчалык ошондой роботтор бар экен да. Анда значит кийинчерээк биздин ар бир үйүбүздө деле роботторду иштетип, баардыгын кылганга мүмкүнчүлүк болуп калган экен да. Биз анда эмне үчүн токтошубуз керек? Токтобой иштешибиз керек экен да эртерээк. Ошол будущий башка жакта жетип калса, ал значит бизге деле жетет да жакында. Анан автобустан жанагы Пальманын бир жак чекесине барып келдик. Ал жакта жалаң мигранттар жашайт дегенде, ал жакта Дубайда закон аябай күчтүү иштейт экен да. Сиздин кайсы жерге барсаң дагы бир да жерде жана гаилер жок деп айтты. Баардык жерде камералар турат. Эгерде экрандан аэропорттон түшүп эле, анан кийин кайсы бир аз кеткенден эле ошол кишини табыш керек десе, алар бир пас эле вычислить таап коет экен да. Аякта аябай күчтүү экен да. Анан ал жактан закон аябай күчтүү экен дагы. Ар бир келген мигрант, жана 85% мигранттар жашайт экен, иштеген келгендер экен да. Анда алардын ар биринин укугу бирдей экен да. Анан значит укугу бирдей болгондон кийин алар бири-бирине катуу сүйлөбөй эле баардыгы ушундай жашайт экен. Анан мага эң көп таасир берген эмне болду? Биз жана отелге, Millennium деген отелде жашап атып, отелге барганда дагы мындай туруп калсаң, ар бир адам сага келип, эмне керек, эмне кылыш керек, ошолорду мынтип сурап, ар бирине өзүнчө мамиле кылып турат экен да. Бул дагы өзүнчө чоң таасир берет экен да. Анан сафариге барганда ушундай чөлдөн эле алар акча жазып атат. Бул Дубай шаарында негизи бизнес аябай өнүккөн экен да, бизнес. Туристтер көп барат экен, ошол туристтерден ушунчалык көп акча түшөт экен да. Анда значит жөн эле кумду көрсөтүп эле акча алып атышат да. Анан ал чоң машинелерге джипке түшүп бардык. Биринчи корктум жана сафариден кыкырып аткандачы. Анан кайра коркпой ортодон кой эмнеге коркушум керек деп өзүмдү токтотуп, анан кийин кайра ойлонуп, анан бирок баргандан кийин отурганда ошол кум ушунчалык майда, анан монда эмеге оосуңа чейин, ушу денеңе чейин жармашып калат экен да мончалык. Ошол эле кумду көрсөтүп акча тапса болот турбайбы дегенде, анда значит биздин мамлекетте андан да көп нерседен акча тапсак болот экен. Бирок биз өзүбүз ошого өзүбүздүн аң сезимибиз жетпей жаткан окшойт деп ойлонуп койдум да. Чоң кыял максаттар пайда болду. Мен дагы келип ПЧП болом деген максатым пайда болуп калды. Ошол неберелерим үчүн жазайын деген максат пайда болду. Көп нерселер, айта турган нерселер көп. Баары кыздар айтып кетти, кайрадан аны кайталабай эле коеюн. Анан биринчиден баардыгыңыздарга айтып кете турган нерсе, сиздер дагы коркуп отура бербей,
поездка болот десе аракет кылыш керек. Анткени жакында Кытай болот деп атабыз, Кытайга барабыз деп атабыз. Ошо Кытайга, Шанхайга барабыз деп атабыз да. Шанхайда дагы абдан кооз мурда баргам да, ошон үчүн азыр биздин компания мотивационный программалар жарыялап атпайбы? Ошол мотивационный программалар жарыялап, ошол эме бекер путевканы алып барганга мүмкүнчүлүк бар. Анан мен үчүн бир өкүнүчтүү нерсе эмне болду? Мен өзүмдүн жалгыз барганым. Мен дагы командам менен барганды максат койдум да. Эмкиде командамдан кишилерден победитель кылып, ошолор менен поездкага чогуу барыш керек деген максат пайда болду. Анткени мен жанымда Медина, Мира, кымбаттар өздөрүнүн командалары менен чогуу өздөрүнчө монтип сүрөткө түшүп, Канын дагы силердин командада. Ошолор баардыгы чогуу сүрөткө түшүп, мындай чогуу жүрүп атканын көргөндө, мен да өзүм дагы өзүмдүн командаларым менен ушинтип эмки поездкага команда менен бекер путевка менен барабыз деп ошол максат коюп келдим да. Ошон үчүн дагы айта турган нерселер көп, бирок убакыт аз. Эмки мындан кийинки сөздү мен сөзүмдү аяктап, мындан кийинки сөздү биздин компаниянын алтын арстаны, эң күчтүү лидер, чоң команданын ээси Исмаилова Фатима эжеге бергим келип атат. Фатима эже менен экөөбүз чогуу бир комнатада жашадык. Эже абдан күчтүү адам экенин көрдүм. Азыр эже сиздерге өзүнүн ою менен бөлүшүп, өзү айтып берсин. Рахмат укканыңыздарга. Рахмат Гүлзат. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, урматтуу, сүйүктүү бизнес партнерлор. Баштан аяка баягы Дубай жөнүндө, саякат жөнүндө бизнес партнерлорумдун пикирлерин угуп отуруп жыргадым. Чынын эле айтайын. Эч ошол сонун кезден чыккыбыз келбей жатат. Мен дагы өзгөчө таасирленүү менен барып келдим. Негизи ар бир поездкага баруучу учурдун өзү, чечим кабыл алуунун өзү сынак менен келет экен. Мен 2004-жылы, то есть 2008-жылы 4 жылдуу дистрибьютор болгон экенмин. Ошол убакта Гүлнара Хасанова, Айгүл Тепшибаевалардын ошол кыз жан болуп Дубайга биринчи жолу барган учуру экен. Ошол учурдагы немени, роликти, видео роликти филармонияда чоң конференция болуп атканда коюлган ошол ролик. Ошол роликти көргөндө мен ал убакта аябай мындай жашоодон кыйналып турган, эски тамда жашап атканыбыз, ошол мезгилде бул бизнести мен кыла аламбы, кыла албаймбы, менин колуман келеби, колуман келбейби, ай ушундай да керемет бизнес болот экен деп мен 22 жыл пет стаж менен мынча жакшылык нерсени көрбөгөн жаным. Филармонияда көрүп алып эле ошол атмосфераны өзүмө впитывать этип алган экенмин да. Буяка мен барам деп койгон экенмин ошол учурда. Мындан 2 жыл мурда корпорация Тяньши аябай чоң мероприятияны Дубайда өткөрөт. Бул жерде укмуштуудай сонун конференция болот. Бул жерге мыкты лидерлер барат деген сөз укканда эле ошондо эле мына менин мечтам келди. Мен барам деп ошо 2 жыл мурда Алматыда бир конференцияда отуруп уккан учурда чечим кабыл алган экенмин. Жүрөгүм алып учканда ошол жакты көздөй. Бирок жакындап калган кезде менин оюмда башка пландарым дагы бар эле, умрага барсам деп ошого аракеттенип жүрдүм эле. Анан тура турсам бекен, кое турсам бекен деп ойлонуп да калдым. Бирок барабыз дегенде барабыз деп чечим кабыл алып, анан ошол мындай аркасы жагдайга байланыштуу барылбай деле калат окшойт дегенди ойлогондо, значит барбай калат экен деп акчаларымды иштетип салып, бир күн мындай кеңешип отуруп, акырын балама сөзүнүн четин чыгарып, балам, бизде Бурдж Халифа дегенде конференция болуп атат. Корпорация Тяньшинин президенти Ли Динюань өзү биздин банкетибизди өзү төлөйт экен. Биз үчүн бесплатно экен. Турфонд берилди бизге. 1200 пивден акча берилди. Мен барбай эле коем деп сөз берип койдум, аяка айтып койдум десем, ошол учурда балам мага чоң чечим кылды да. Апа, ошо Бурдж Халифада болот бекен деп. Ооба десем, ал дүйнөдөгү эң бийик здание ошол жерде болот экен деп айтты. Ооба десем, анда жөнөңүз дебедиби? Барыңыз деди. Мен ошондуктан ошол менин айтайын дегеним, ар кимге ар кайсы нерсе таасир берет. Баламдын ошол чечими үй бүлөдөгү чечим бул. Үй бүлөдөн түрткү берген киши мага уулум болду. Наставниктеримдин түрткүсү болду. Гүлнара Хасанованын атын Фатима барыш керек.
сен элестете албайсың да ал жерде эмне болот экенин деп кайра айтып аткан сөздөрү болду. Ошону менен мен чечимди кабыл алып барып калдым. Ошол жерде биринчи гана барган күнүбүздөгү теплоходдо болгон ужин абдан черибизди жазды. Ушунчалык жомоко ошо биринчи эле күнү ночь түнү жаркылдаган свет күйүп, бир кызыл, бир көк, бир жашыл болуп, сары кызыл болуп турган светтер менен жанагы көлдүн үстүндөгү катерлерде 2 этаж, 3 этаж болгон жанагы теплоходдордогу катердеги ресторандар алдыбыздан жылып биринен коюп экинчиси жарышып өтүп атып, анан ошо катердин үстүндөгү танса бий менен жүрөгүбүз көтөрүлүп, баардык нерсени унутуп эле ошол жердин жашоосуна кирип калганыбыз биздин жүрөгүбүздөгү өзгөчө чоң байлыкты пайда кылды. Шаардын кооздугу Шанхайдын кооздугун элестетти. Мен Шанхайга барганда ошондой көлдүн үстүндө Шанхай, ночной Шанхай деп кыдырганбыз. Ошол так көз алдымда болду, бирок андан да крутой болду бунусу. Өтө сонун болдук. Мен кийин өзгөчө таасирленген учурларым Кудайга шүгүр эле деген сөздү айттым. Кудай, ушундай сонун кереметтер болот экен, мен сагынып калган экенмин ушундай поездканы деп өзүмө кабыл алдым. Чет мамлекетке баргандагы, айрыкча деңизи бар мамлекетке барганда аэропорттон түшүп койгондогу абанын ысык жылуу деми менен деңиздин жыты ургандагысы ошо сагыныч болуп калган экен. Ушундай кабыл алып, сүйүп жакшы болдум. Анан кийин ошол өзгөчө көңүл бөлө турган жерим ошол банкетке барабыз деген күнү эртең менен холлго баардыгыбыз чогулуп түшүп келаткандагы бизнес партнерлорумдун өңдөрү жалтылдап, кийген кийимдери, өздөрүнүн имидждери тим эле көзүмө жомок болуп турду да. Анан чогулуп сүрөткө түшүп, ошол кечкисин банкетке барганда Буш халифанын залына кирип, короосунда болду. Биринчи короосунда аркы бет жагына өтүп, ошонун короосу дворда, мындайынан айтканда, укмуш керемет жерге сразу эле кирип калдык. Тегеректин баары жаркылдайт. Мен ошонун баардыгын сезим менен кабыл алып, карап турдум. Башка мамлекеттен келген лидерлердин жүзүн көрөйүнчү, кимдер барат экен, кайсы туз насип буйруп калган адам менен бир столдо отурат экен дедим. Ушунчалык отурган жерибиз дагы удобный болду. Роликтерди тартканга тынымсыз ролик тартып аттым. Өзүбүздүн Кыргызстан командасын, бардык командаларды, жаныбызда африканский неме отурду регион. Ал жактан келген лидерлерди дагы жүздөрүнөн көрүп, бизге окшогон эле лидерлер Африканы багындырып, Тяньшине реклама кылып, продукцияларды айтып, жедиртип, ичирип, булар деген жөнөкөй адамдар эмес да дегендегидей болуп карадым. Алардын да сүйүнүчтөрүн, кубанычтарын көрүп, балкып өзүнчө. Кудайга шүгүр, ушундай жерге отказ кылбастан келип, туз насип кылганына кереметти сезип, биздин бизнес партнерлордун жүздөрү жаркылдап отурдук. Ошол жерде наставниктер менен сүрөттөргө түшүп, керемет болдук. Ошол жерде айтылып аткан сөз менин эсимде калды. Эң мыкты дистрибьюторлор үчүн ушундай чоң статустарды жаап, дайыма товар оборотторду көтөрүп, активный дистрибьютор болуп жүргөндөр үчүн, өздөрүнүн ар ким өзүнүн статустарын подтвердить этип, товар оборотторду 20%ке көтөргөндөр үчүн компания Тяньши өзүнчө акция жарыялаганы бул дагы бир бизге берилип аткан доход жөнүндө жарыя болду. Ошондо дагы мен айттым, мына сага. Бул Дубайдын кооздугу, Дубайдын байлыгы бул бекер жерден болгон эмес экен да. Биздин корпорация Тяньшинин көз карашы менен ошол Дубайдагы шейхтердин көз карашын ушунчалык бир деңгээлге алып келдим мен. Биз компания Тяньшинин президенти айткан: создавай любовь, передавай любовь, чувствуй любовь деп. Мен ошол сөздөр бекер эмес экен. Так ошол девиздин өзүнүн үстүндө жүрөгүм сезди мен ушуну. Кооздукту мына сага сез, байлыкты мына сага көрчү, кара кандай керемет. Ошол жерде ойнолуп аткан музыканын өзү жан дүйнөңдү эргите турган музыкалар болду. Ошол банкеттин байлыгы, шведский столдун ошол жерге тартылганы, погоданын ысык экенине карабай, түнкү учурдун кооздугу, жылуулугунун бизди терибизди агызбагандыгы, кондиционери жок эле, сонун ачык асман алдында отурганыбыз, шведский стол ачык асман алдында өмүрүмдө биринчи жолу. Карасаңыздарчы кандай керемет сонун болду.
компаниябыздын түбөлүктүүлүгүнө, ушунчалык фундаменталдуулугуна, бышыктыгына, бекемдигине, дүйнөлүк деңгээлдеги ылдамдык менен озуп тең баратканына так эле көзүм жетип, дагы бир жолу компаниянын бышыктыгына ишендим. Сыймыктануу пайда болду. Өзүмө, компаниянын президентине ушунчалык ыраазычылыктарды билдирдим. Наставниктериме, бизнес партнерлорума, айрыкча көз алдыма эле өзүбүздүн Кыргызстандын партнерлорум кетпей жатты. Сүйүнүп аттым, ушунчалык жыргадык. Чынын айтканда ошону сезишибиз керек эле да биз. Мына ошондон кийин кийинки күндөрдө ошол менин өзгөчө эсимде калган жер гүлдөрдүн паркына алып баргандагысы болду. Мен өзү табиятыман, балалыгыман гүлдү жакшы көрүп, гүл өстүрүп келген адаммын, бирок анчалык чоң деңгээлде деп айтпайм, бирок өзүм жүрөгүмдө гүл жашайт. Ошол гүлдөр паркына кирип баратканда эле сага кереметтин баардыгы ушул эрме чөлгө куруп койгон көл, суусу жок, бир тамчы суусу жок, эрме чөл, бир чөйчөк топурагы жок жерге кум үстүнө апарып невозможное жасап коюптур да. Болбогон нерсени болтуртуп койгон жер болду ошол жерчи. Ошол жерде мен айттым, биз эмне деген аркада калганбыз, биз эмне деген өсүүдөн аркада калып баратканыбызды, акырын, жайбаракат бул өтүп бараткан өмүр баратканын сезбей жатканыбызды, ылдамдык дүйнө жүзү боюнча кетип атканын сезбей жатканыбызды, мемиреп жаткан, айрыкча баягы козголуп да койбогон дистрибьюторлорго салыштырып, ушундай болуп аткан экен көрсө чыкпаса, көз менен көрбөсөк, акыл менен туюп сезбесек, денебиз менен сезимдерди передавать этип билбесек, анда биз кантип элдерди башкарабыз, кантип биздин сөзүбүз элге жетет. Ошол жерде айттым. Лидерлердин айткан сөздөрүн эстедим. Спонсор биринчи орунда туруш керек. Өзүнүн параллель барып аткан дистрибьюторунун алдында бир кадам алдыда туруш керек дегенди эстедим. Мен эгер ушу анткени мен дистрибьюторлорумдун жоктугуна кейиген деле жокмун. Өзүмдүн барганыма да Кудайга шүгүр дедим. Эгерде мен келбей калсам, анда бүтүндөй команда жок болмок экен. Мен келгеним жакшы болуптур. Анда мен ушул сүйүүнү командага да жеткизип, бизнес партнерлорго да жеткизгениме жакшы болду деп. Кооздук, керемет сүйүүнү ошол жерде сезүү жана биз отклик беришибиз керек экен. Мына азыр болуп аткан нерсенин бүт баардыгын биз айтып атабыз. Ошол кеңдикти, ошол мейкиндикти, ошол чексиздикти, ошол улуулукту, ошол тазалыкты, сулуулукту, байлыкты бүт баардыгын кабыл алышыбыз керек экен. Айтып атса дагы кабыл албай, мындай маани бербестен, же болбосо капилетке албастан, капарына албастан отура бергендиктин өзү жаман. Ошондуктан биз деген дайыма айтылган сөздөрдү ээрчип, алдыга гана барышыбыз керек экен. Эч токтобош керек экен. Мен мына азыр Гүлзат Байтерекова айтты, биздин полубуз менен тең болгон айнек алдында парда менен эле тосулуп койгон, мындайынан караганда ачык асманда отургандай эле айланды тегерегибизди көрүп отурдук. Тынымсыз күнү түнү движение токтогон жок. Бул эмне деген ылдамдык? Там берип отурдум мен. Кудайдын улуулугу мына сага көрүп ал. Көз алдың менен көрүп ал. Кереметти, жомокту дегендегидей болдук. Бул кумдун үстүнө курулган шаар экен. Ушунчалык чоң болгондо дагы мекенди куруп коюптур. Бул жомоктун мекени экен да. Мындайынан айтканда фантастиканын мекени болду мен үчүн. Анткени все возможно. Бардыгын жасаса болот экен. Ошол скорость биздин бизнеске керек экен сезим. Биздин бизнес тияншини скорость менен алып кетишибиз керек экен. То есть ылдамдык менен алып кетишибиз керек экен. Токтобошубуз керек экен. Ылдам өзүбүз бай болуп, өзүбүз түбүбүздөгү биздин аркабыздан бизге ишенип келген адамдарга байлыкты жуктуруп, аларды да жогорку линияларга көтөрүп алып чыгышыбыз керек экен. Мындайынан айтканда, чындыгын айтканда, Дубай биз үчүн до сих пор эсибизден кетпей атат. Керемет болду. Дагы уюштуруп, бизнес дагы ушундай поездканы уюштурса биздин наставниктерибиз, дагы барабыз го дегендегидей ой пайда болду. Мен терең ыраазычылыктарды билдирем. Кызжан Орозбаевага, Гүлнара Хасановага, биз менен чогуу барып келген бизнес партнерым, наставнигибиз Айгүл Тепшибаевага, ошол эле жерде Алтын Арстан, Лариса Чепрасовага,
өтө мындай чоң ыраазычылыктарды билдирем. Ар бир бизге тандалып алынган поездканын ар бир күндөгү коюлуп аткан поездканы ушунчалык выбор менен тандап алган экен. Бул керемет. Анан кийин эле биз жанагы чоң базар деп айтса болот. Бирок ал базарга киргенде бүт дүйнө жүзү боюнча бардык мамлекеттердин базары жана ярмаркалары жана кафелери бүт культурасы көрсөтүлгөн бир жерге бардык. Ал жерде уюштурулган экен. Ал жердин кооздугу чындыгында сөз менен айтып бергис, кереметтүү жомок. Мына ошентип жакшы ой толгоолор менен, жакшы ой пикирлер менен келдим. Албетте өзүмдүн дагы бизнесте токтоп калган жерим болгон. Именно ошол бизнесте токтоп калуу процесс менде ошол Дубайда аябай жарыкка чыкты. Анткени себеби келечекке карай басуудан коркком мен. Алдыга карай кадам шилтөөгө ишеничсиздик пайда болгон менде. Мына ошол жерге барганда өзүнчө чыкты. Анткени себеби мен өзүм сездим, бул нерсе ички туюмумда болду. Бул жерде эч нерседен коркпош керек экен. Коркобуз бир гана жараткан Алладан. Башканын бардыгын берүүчү Аллах таштап коюптур алдыбызга. Тандап алып, өзүбүзгө ограничение деп коебуз, тосмо деп коебуз. Ошол ограниченияны, тосмону алып таштап туруп кеңири кадам шилтеш керек экен. Мага өзгөчө болгону бизди алып жүргөн экскурсоводдордун айтып берип аткан историясы жакты. Сиздер ойлоп калбаңыздар, бу баары жапжашыл болуп өсүп турса, как будто ушул жерде илгертеден бардай сезилбесин. Бул жерге эгер бир жашыл жалбырак өсүп турган болсо, жашыл жалбырактын өзүнүн тарыхы бар деп. Ошо бир жашыл жалбырактын үстүндө канчалаган мээнет бар. Сиздердин жашап аткан жериңиздерде картошка, пияздарыңар өссө керек мекенлерде. Бул Дубайда картошка, пияз деген өсүү болбойт. Картошка, пияздын бүт бардыгын Индиядан сатып алабыз дейт. Суунун бүт бардыгы тазаланып алынат экен. Ошол жанагы жер туз жана кум болгондуктан ал жерге эч нерсе өспөйт экен, чынын айтса. Эч нерсе, өсүмдүк өспөйт экен. Өсүмдүк өспөгөн жерде жанагындай гүл парк көрүп койгондогуну көрсөңүздөр, ана ошол жерде невозможно деген келип атат да. Ошол эле учурда бул жомоктордун мекенинде жүргөндө айтып атат. Бул жерде жакын аралыкта эле дейт. 61 эле жыл болду ушул Дубайдын өсүп атканына дейт. Мен 61ге чыктым. Демек 61964 жылдан баштап Дубай шаары курулуп баштаптыр. Мына быйыл 61ге толуптур. 61 жылдын ичинде эми ал көзгө сыйгыс, жүрөгүңө сыйгыс жомоктун бардыгы жаралып калыптыр. Ар бир дистилби тургай айтам, мотивационный программанын жеңүүчүсү болуп ушул Дубайга поездка уюштурулуп атат десе, албетте барып көрүп, восхищение, суктануу, толкундануу, жүрөк сүйүнүү, бардык кайгы санааны унутуу, тосмолорду алып таштоо, башыбыздан өтүш керек экен. Бул өзгөчө чоң мероприятие болду. Музей будущего киргенде чындыгында бардык азыр кыздар айтып кеткендей, мен да оозум ачылып таң калдым. Именно ошо күнү 29 апрель мен туулган күнүм, 61ге толгон күнүм эле. Ошол жерде мени куттукташты. Бул менин чет мамлекетке баргандагы экинчи туулган күнүм экен. Анткени себеби мен Англияга барганда Лондон шаарында дагы туулган күнүмдө ошол жерден 53 жашка чыкканымды белгиледим эле. Азыр 61 жашты Дубай шаарында белгиледим. Өзгөчө кубанычтуу, сүйүнүчтүү болду. Ошо музей будущего киргенде айтылды. Келечек килгенде мындан кийинки 50 жылдын ичинде мынабу Дубай шаарына алып келип өстүрүлүп аткан дарактын бири дагы күйүп кетпегендегидей болуп, жанагы ген инженерия аркылуу күйбөгөн дарактар чыгарылат экен да, 50 жылдын ичинде жасалат экен ошол. Отургузулуп койгон жапжашыл дарак күндүн ысыгынан же болбосо кандайдыр бир катастрофадан өрттөнүп күйүп кетип жок болсо, анда Дубайдагы зелень, жашылдын баары күйүп жок болуп калат экен. Ага миллиондогон, миллиарддаган акчалар кетиптир. Ошончо дарактап келип отургузуш. Кумдун үстүндө өсө турган, суусу жок болсо да жашай бере турган дарактар пайда болот экен да, өрттөнүп да кетпейт экен. Мына ошондой дарактарды таап келип мамлекеттерден отургузуп өстүрүп атышыптыр. Бул өтө чоң ийгилик. Ал мамлекеттин жей турган оокаты курма экен. Бүт бардыгы чарбасы, сатыгы курма экен. Ошону менен байып, ошону менен нефти менен байышат экен. Өзгөчө
баягы менин наставниктериме ыраазы болом. Ушунчалык менин туулган күнүмө көңүл бөлүп, өзгөчө бөпөлөп аткан Гүлнар эжеге ыраазычылыгымды билдирем. Бир кабинага алып кирип калды. Эже биз аяка кирдик десем болбойт. Жок, силер бияка кирген жоксуңар деп киргизди. Ошол жерде тим эле адам медитация болуп, эс алып кала тургандагыдай бөлмө экен. Тим эле алтын жаагандай болуп эле экрандан ролик айланып атты. Ошол жерде мен да өзүмдү жоготуп эле тим эле почетный член правления болуп, башыма шөкөлөнү кийип алып эле кайсы бир мамлекетте ошентип бактылуу кезимди элестетип алып эле айланып атыптырмын. Кийин көрсөм аны Гүлнар эже Кыргызстанга салып коюптур. Мына алтын арстандар ушинтип эс алат. Туулган күндү ушинтип өткөрөт деп. Бул дагы өзүнчө мага сыймыктануу болду. Бардыгынын куттуктоолорун кабыл алдым. Өзгөчө керемет болуп келдик. Азыркы бардык менин бизнес партнерлорум жана менин дагы оюбузда биз деген эч кайсы тоскоолдукка карабайбыз. Алдыга гана өнүгүү болот экен. Мындай мамлекеттин өнүгүлгөнүнүн эң башкы себебинин секретинин бирөөсү мындай экен да. Ал мамлекетте жаман нерсени ойлонуу, болбой калат деген нерсеге внимание кетирүү, убакытты 1 минутта кетирүү жок экен. Только болот деген нерсени гана алдыга сүрөйт экен. Мен угуп калдым. Дубайга барып жумуш издегендер эгерде 1 апта сынакка же 1 айга сынакка коюп туруп, жетекчинин сынагы менен алдыга карай ишти үйрөнүп кете бере албаса, анда мамлекетиңе бара бер, сенин колуңан иш, сен бу жерде иштей албайсың дейт экен. Только үйрөнүп кетүүгө шыктууларды. Бул нак биздин бизнесибизди көз алдыма келтирдим мен. Биздин бизнесибизде болбойт десе деле жабышып отуруп алып эле сенин бизнесиң болот деп эле 10 жылдаган убакытты ошол болбогон нерсеге сайылып отура бергенибизди көрдүм мен. Эми мындан кийин мен болбойт десе, сеники болбойт, туура айтасың, барып ишиңди кыла бер. Мага боло турган дистрибьюторлор керек экен деген чечим менен алдыга карай иштешибиз керек экен. Биздин наставниктерибиздин күчтүүлүгү, биздин бизнес партнерлордун мына жогорку бизди жетелеп жүрүп аткан насаатчыларыбыздын күчтүүлүгүнүн философиясы дагы ошол жерде экен. Биздин президенттин дагы күчтүүлүгү ошол жерде экен. Жөнөкөй, готовый шаблон, готовый трафарет, готовый маркетинг планды берип койсо, биз ошо маркетинг пландын үстүнөн чыгып кете албай чайналганыбыз эмне деген артта калууну көрсөтөт. Дубай бизге эмнени көрсөтүп атат? Парусту курганда дагы айткан экен. Бир шейх ошону курабыз дегенде бүт барды, сен мээң жок, биякта эмне кереги бар сага парусту деп. Азыр болсо парустун аркасынан Дубай башкача өнүгүп баштаган экен. Ошол жерде бизди экскурсовод дагы бир рамкага дегенге апарам силерди деп, рамканын мындай рамка тартылып турган бир чоң немеге алып барды. Алтынга окшоп сары түстөгү экен. Ал эмнени түшүндүрөт? Бул будущийди жана прошлыйды. Аркадагы эски Дубай, алдыдагы жаңы Дубай. Ошол рамка бизде дагы бар. Чечим кабыл алганга чейинки дистрибьютор, чечим кабыл алып, алдыга карай озгондогу дистрибьютордун тарыхын көрсөтүүчү рамка. Рамканын чеги жок. Алдыга карай керек. Эми деген убакыт чектелүү болуп атат. Чектелүү болуп калды, менин убактым келип калды. Мен айтат элем, урматтуу бизнес партнерлор, мен сиздерге айтарым, алдыга карай гана өнүгүүдө, өсүүдө бололу. Биздин Кыргызстаныбызга ошол өнүгүү келди деп мен ойлоймун. Мен күн сайын жараткандан тилейм Кыргызстандын президенттеринин өмүрүн, ден соолугун, ушул эки президент болуп баратышат. Бир президент болгон менен шериги бар жанында. Ошол бүт Кыргызстандын ар тарабына кулачтарын жайып, бүт 5 алаканы салып берип өстүрөм деп жандал баштап атат. Ошолорго деген биз болгон ак батабызды берип, батабыз биздин жардамыбыз. Ошону тилеп отурайлы, Кыргызстаныбыз Дубайдай болуп өсүп кетсин, өнүгүп кетсин. Ошондой жолдор, ошондой мосттор, көпүрөлөр, ошондой шаарлар, өнүгүүлөр, бийиктиктер биздин Кыргызстаныбызга 100% 24 дистрибьютор бардык, ошолор аркылуу жуксун. Бизден башкалар да барып көрүп келип атат. Биздин бизнесибизде гиганттык өсүү пайда болсун. Ушу быйылкы жылдан баштап биз ошону жуктуруучулардан болойлу. Биздин бардык зумдарга катышуучулардан болуңуздар. Мындан кийин Дубай жөнүндө дайыма болот, роликтер коюлат. Ар бир сабакка катышып келип, офлайн, онлайн, Миранын айтканындай WeShare, интернет, WeMoment болуп алдыга жылып кетели. Бардык философияны колдойлу. Тиянчи бизнесибиз биз үчүн кут береке болсун. Халал, экологически чистый, мощный бизнесибизге ыраазычылыктарды билдирип, шүгүрчүлүктөр менен жашайлы. Ушул экранды уккан жана катышкан бардык бизнес партнерлорума ийгиликтерди каалайм. Рахмат, көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Рахмат барыңыздарга. Ар бир лидердин айткан сөзү алтынга тете болду. Рахмат барыңыздарга.
Кудай буюрса кийинки дагы промоушен болот. Ошондо сиздер өзүңүздөрдүн дагы эмоция, энергияңыздар менен дагы бөлүшөсүздөр деп айтып кете алам. Азыр болсо мынакей бир мероприятиядан Кудай буюрса ар бир мероприятие өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн ар бир адамга ойлорун өзгөрткөнгө, жашоосун өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошондуктан бир дагы конференциялардан, бир дагы ушундай саякатка чыгуудан калбаңыздар. Сиздерге да ийгилик, Кудайым буюрса кийинки тур путевкалардын жеңүүчүлөрү болуп, бардыңыздар ошол Кытайда, Гонконгдо, Шанхайда болушуңуздарга чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.